отоо чөптөр менен күрөшкөн жана биогуминдик жер семирткич реал органик. Экинчиси болсо биогуминдик удобрение. Канаттуулардын кыгы менен биогуминдик азыгы да. Үчүнчүсү болсо бул зыянкечтерден коргоп, оорулардын сактоочуда касиети бар экен. Төртүнчүсүндө бул эки кызматты аткарат дейт. Кык менен биогуминдик жер семирткич деп. 4 азыкты мынакей сыноодон өткөзүп, анан сиздерге сунуштайбыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Эзиңиздерде болсо, биз ар бир Кыргызстанга келген жолубузда Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыккан ар кандай пестицидтерди жана азыктарды пайдаланып, жана ошолорду сыноодон өткөзүп, анан сиздерге сунуштайбыз. Азыркы чырда биз сиздерге сунуштоочу жана биз азыркы сыноого колдонуучу препараттарыбыз жөнүндө айталы. Себеп дегенде бул Кыргызстанда жаңыдан өнүгүп алдыга чыгып келаткан азыктардын бири ушул жерде бизде турат. Реал органик деп бизге келди сыноого. Азыктардын артыкчылыгы бул неде? Бул азыктардын артыкчылыгы могу жерде ар бир түрү ар кандай өң менен туруп атат. Сиздер көрүп атасыздарбы? Мынакей этикеткаларда ар кандай. Эмесе биз ушул азыктарды өзүбүздүн талааларда жана башка адамдардын талааларында ар кайсы культураларда пайдаланып, ошонун жыйынтыгын сиздер менен бөлүшөлү деп чечтик. Эмесе Кудай буйруса мынакей азыркы учурда ушул помидорубуз мынакей кечирээк тигилген. Июндун где-то 9-10 кийин тигилген булар. Азыркы учурда мынакей уже гүлдөп, уже өзүп, жаштакка болуп туруп келатат. Эмесе булардын ичинде нелер бар деп айтсак болот. Мына могул жашыл идиште атайын мына көрүңүздөр, отоо чөптөр менен күрөшкөн жана биогуминдик жер семирткич болуп айтылат. Бул кайсы культурага сепсеңиздер ошого жер азыгы катары пайдаланат, стимулятор катары пайдаланат дагы. Андан тышкары отоо чөптөрдү мындай болгон отоо чөптөрдүн боюн токтотуп өлтүрүүгө дуушар кылуучу эме экен да. Өздөрүнүн чыгарган адамдардын эмесин айтуусунда. Ал эми экинчиси болсо канаттуулардын кыгы менен биогуминдик азыгы да. Эми биогумин деген сөз бул жарымы леонардиттен турат, кадимки биогуматтар да. Андан тышкары буга тооктун кыгын аралаштырып, анан кийин ошон менен азыктандырылат. Тооктун кыгынын артыкчылыгы эмнеде? Бул азоттук бактерияларды көбөйтүп берүүчү жана стимулярдаштырып өстүрүүчү касиетке ээ болот да. Үчүнчүсү болсо бул зыянкечтерден коргоп, оорулардын сактоочуда касиети бар экен. Мунун да составында ошол состав андан тышкары как өсүмдүктөргө стимулятор өсүмдүк катары дагы болот. Оорулардан, зыянкечтерден коргонуучу каражат катары колдонот. Муну дагы сиздерге колдонуп, жыйынтыгын алдыда дагы көрсөтөбүз сиздерге. Төртүнчүсү бар дагы. Төртүнчүсүндө бул эки кызматты аткарат дейт. Кык менен биогуминдик жер семирткич деп. Бул биогумустун негизинде жасалып, гумат болуп, өсүмдүктөргө как тамырлардын күчө түшкө, жердеги бактериялардын көбөйүшүнө өзүнүн жардамын берип, жердин кыртышын жакшыртууга алып келүүчү биогуминдик удобрение. Ошон менен ушул 4 азыкты мынакей сиздерге коюлган 4 азык биздин бүгүнкү күндө өзүнүн КМЦнын талааларында, андан тышкары башка жана ишеничтүү болуш үчүн башка адамдардын, багбандардын, дыйкандардын жерлеринде ушул 4 азыкты сыноодон өткөзүп, сыноонун жыйынтыгы боюнча ар бириңиздерди тааныштырып, ар бириңиздерге көргөзүп, ар бир азык боюнча. Анан элдерге эгер жыйынтыгы жакшы болсо, сиздерге ушул азыкты өзүбүздүн ата мекендик азыкты сунуштоого биз даярбыз. Сиздер менен мен Кутманалиев Турарбек Айдарбекович.